Кыргыз кызы кантип Германиянын илимий изилдөө борборуна ишке урноша алды. Махабат Садырбек Кочкордогу чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгон. Ал жаштайынан китеп окууга жакын болгондуктан Манас эпосун 10-12 жашка чейин толугу менен окуп бүтүргөн. Мектепти алтын тамга менен аяктап, Бишкек гуманитардык университетинин чет тилдер факультетине тапшырган. 19 жашында даат программасы аркылуу Германияда билимин улантып, докторлук ишин Берлиндеги Гумбольдт университетинин юридикалык антропология багыты боюнча жактаган. Махабаттын магистратуралык иши Европа уюмунун Орто Азияга карата стратегиясы деген аталыш менен немис тилинде китеп болуп басылып чыкса, 5 жылда жазган докторлук иши китеп болуп Лондондо жарык көргөн. Каарманыбыз Германиянын белгилүү Макс Планк илимий изилдөө борборунда юриспруденция жана антропология бөлүмүндө илимий изилдөөчү катары 5 жылдай эмгектенген. Андан соң профессорлук илимий долбоорун баштап, ден соолугуна байланыштуу эркин жана гонорардык базада иштеген илимий